Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Бүгүнкү абалга байланыштуу эс алуу күндөр жакшы өтүп жатабы? Баарыңыздардын кабарыңыздар бар. Билим берүү министрлиги тарабынан айтылып жатат. 4-чейректи дистанттуу окуу менен баштайт экенбиз. Билим берүү министринин орун басары Нурлан Оморов телевизордон ушул боюнча аябай жакшы маалымат берди. Бүгүн дагы ушул боюнча министрликтин алдында суроо жоопто Кеңешбек Сайназаров да ушул боюнча мугалимдерге аябай ыраазычылык айтып, бүгүнкү күндө санариптештирүү жакшы жолго коюлуп жатканын, окуучулардын да бул боюнча түшүнүктөрү бир кыйла кеңири экендигин айтып, өзү ушул боюнча дагы 2 адис менен иштеп жатканын айтты. Биз дагы ушул боюнча иш алып барышыбыз керек. Бүгүн мен 11-класстарга 3-чейректин аягында өтүлгөн материалдар боюнча дагы бир жолу кайталап, окуучулардын суроолору боюнча эне тилинде окуу жана түшүнүү текстинде фразеологизмдерге түшүнүк берип өтөйүн. Фразеологизмдер боюнча ушу тексттен талдоо жүргүзөбүз. Анда эмесе балдар, биринчи текстке көңүл бурабыз. Себеби окуу жана түшүнүү боюнча тексттер дагы өз ара гуманитардык, социалдык, илимий тармактардан алынат. Бүгүнкү биздин текст гуманитардык топко кирет. Эне тилинде окуу жана түшүнүү боюнча тексттеги көркөм сөз каражаттарын талдоо. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда чыгармасынан үзүндү алып талдоо жүргүзөбүз. Ошол тексттин ичинен мен силерге жалаң ошо текстте камтылып кеткен фразеологизмдер боюнча түшүнүк берем. Жаабарс. Бу жаабарс дегениң чыйыр тандабайт. Бет алган жагынан кайра тартпай, мемиреген ак карды жара жиреп, артынан арык салып кете берет. Күчүнө көзүн күйөт. Аңчылык багытын 5 колдой билет. Аскадан ылдый каны каткан кайберендер туяк кагат. Бул тексттин ичинде жалаң фразеологизм сөздөргө азыр көңүл бөлөбүз. Биринчи сөз бет алган, бет алуу, көздөө, багыт алуу деген маанини билдирип, фразеологиялык биримдикти түзөт. Бул адатта бет кай тарапка багытталса, ошол тарапка карай жүрүлөт дегендик. Ак кар, табигаттын кубулушу, кыштын белгиси, фразеологиялык айкаш. Көзүн күйөт, көз күйүү, суктануу, ыраазы болуу, таң берүү, фразеологиялык биримдик метафора. 5 колдой билүү, эң жакшы билүү, жат билүү, жаземдебей билүү, адам 5 колун эң жакшы билери белгилүү эмеспи? Фразеологиялык бирдик. Каны каткан, каны катуу, өтө суусоо, чаңкоо, чын эле жаныбарлардын суусаган сайын каны коюлуп отурат. Метафора, фразеологиялык ширешме. Туяк кагат, чуркоо, буту бутуна тийбей зымыроо. Туяк дегенде туяк эле жүгүрбөйт, ошол жаныбар жүгүрөт. Туяк ошол жаныбардын бир бөлүгү. Бул жерде бөлүк аркылуу бүтүндү туюнтуу менен синектоха болот. Биз текстте дайыма ошол метафорага, синектохага, метонимияга көңүл бөлүп келебиз. Окуучулар, үйдөн тапшырма силерге тексттеги көркөм сөз каражаттарындагы ойду билүү, байытуу, аныктоо, текстте кездешкен терминдерге көңүл бөлүү, алардын маанисин түшүнүү. Мен мурунку сабактарда дагы силерге түшүнүк берип кеткенмин. Ошо тексттеги көптөгөн терминдерге көңүлүңөрдү бөлүшүңөр керек. Мисалы, аргумент, баяндоо, божомол, далил, деталь, контекст, контраргумент, тезис, факт, фраза жана башка ушу текстте кездешүүчү терминдерди кайталап эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта болгула.